Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Чындыгында мусулмандар, момундар бир тууган. Урматтуу кыргыз элим. Ушул Нурлан инибизге азыр шашылыш түрдө акча чогултуп, бөйрөгүн алмаштырууга ушул кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турган учур. Аллах таалам эң биринчи шифасын берсин. Бирок пайгамбарыбыз хадисинде, Аллах таала Куран аяттарында мусулмандардын бир тууган экенин, эч убакта бирин-бирин кыйынчылыкта калтырбайт деп Аллах таала сыпаттап келет. Ошондуктан сиздерден суранабыз. Кичине болсо дагы, 5-10 сомдон болсо дагы, жок дегенде бир күндүк таксиге чыккан акчабызды автобус менен кетип, бир күндүк кафеден ичкен тамагыбызды үйдөн ичип кое турган болсок, ошол акчаны дагы ошол бир тууганыбызга садака кылып, жардам берип кое турган болсок, ал сөзсүз түрдө бизге 10 эсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде берилген садака менен 70 баледен кутулгула деп айтат. Дагы көптөгөн хадистеринде садака берип күнөөңөрдү тазалагыла, садака берип жашооңорго береке алып келгиле. Ал эми кимде ким Аллах үчүн садака бере турган болсо, аны 10 эсе кайтып келет деп айтат. Ошондуктан ушул инибиздин жаш чырагы, жаш кезинден келаткан инибизди колдоп, жардам берип, иншаллах Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мен Карагөй Нурлан 2003 жылы район Манаш районунда 2024 жылдан баштап март айынан баштап гемодиализ пересадка Бишкек шаарына тапшырып көрдүм. Бишкек шаарына чет жакка аракет кылып, 30 миң каражат керек болду. Ошо кайрымды элден жардам сурайбыз.